Урматтуу угармандар, жалпы баарыңарга салам. Эки тарап китебинин үчүнчүсүн аудио вариантын чыгарууну чечтик. Себеби үчүнчү китеп кагаз китеп болуп жакын арада чыгышы мүмкүн болбой атат. Баардыгы келип туруп каражатка такалып атат. Угармандардан дагы жардам кылабыз дегендер болуп, менин счетума акча которушту, бирок баардыгы жалпы жолунан 7.000 сомго жакын акча түштү. Бул албетте аябай аз, бирок ошентсе дагы баардыгыңарга жардам беребиз деп эметкениңерге чоң рахмат. Берген жардамыңарга дагы чоң рахмат. Кудайым буюрса күзүндө өз күчүбүз менен эле китепти чыгарталы деген чечимге келдик. Бирок угармандарды күзгө чейин күттүрүп, зарыктырбай аудио вариантын азыр эле чыгара берели дедик. Ошондой болуп калды. Спонсорлор баардыгы иш кылса эле алардан деле жакында жардам болчудай түрү жок. Ошондуктан биз эми эч кимге ишенбей эле өз жолубуз менен кете берели дедик. Ошол баардыгыңарга чоң рахмат, колдогонуңарга. Китептин аягын угуп, санаңарды тындырып, болгон ой пикирлериңерди жазгыла. Üçüncü kitep 1. bölüm. Takside telmirip gele жаткан Арсар алыстан эле Закир чалдын караанын көрүп тааныды. Ошол кыймылдаган ошол. Сүйүнгөнүнөн терезеге үңүлө калып, жылмайып алды. Балким бул убакка чейин иштебей калдыбы, же башка жакка кетип калган болсо эмне кылам деген ойлор жүдөтүп аткан. Часынга баруудан айбыгып, такыр айлам кетсе, бермете эжеге барайын деген ой менен келе жаткан бул жака. Закир чалдын аман эсен жүргөнүн көрүп, көңүлү алдан эдей көтөрүлдү. Тетиги караан жүргөн жакка айдасаңыз, столба турган жерден оңго бурулсаңыз, ал жакка барчу машинанын жолу бар. Жарайт, жол жакшы элеби? Деп сурады таксист. Асфальт эмес, бирок жеңил машиналар деле жүрөт. Арсар машинанын жүрүшүн тездеткиси келгенсип ойдолоп алды. Ушул жерден ары бара албайт окшойм. Таксист Закир чалдын чатырына жете бербей токтоду. Баятан колун серепчилеп, келе жаткан бейтааныш машинаны карап турган Закир чал утурлай басты. Ата, Закир ата амансызбы? Арсар машинадан түшө калып Закир чалга чуркады. Карыя таңданып токтоп калды. Сиз мени таанып атасызбы? Мен Арсармын. Кызым, сен чын эле Арсарсың го? Закир чал Арсарды көргөн көзүнө ишенбей туруп калды. Ата, амансызбы? Арсар карыяны кучактап калды. Ап балекетиңди алайыным, сен кайдан жүрөсүң өзүң? Мени унута элексиңби? Жок ата, мен сизди кантип унутайын? Унуткан жокмун. Мен сизге зарыл жумуш менен келдим ата. Мага баш калкалар жер керек болуп калды. Я, эмне дейт бул? Закир чал чочуп кетти. Ата, мен сизге келдим. Ушул жерге жашайын деп. Баягы жылы Айжан экөөбүз барган үйүңүз бош болсо, жашап турайын, уруксаат берсеңиз. Мен 2 балам бар, сизге небере болушат. Арсар көзүнө кылгырган жашын тыя албай, абышканы жалооруй карады. Ол да каралдым-ай, мен кантип каршы болоюн андай болсо. Бирок ушул сөзүң бышыкпы балам? Ата, бышык эмей анан? Анча эмне балейге кабылдың балам? Баары жакшы болсо келбейт элең го дегеним. Ооба ата, ушундай болуп калды. Мен баарын сизге шашпай айтып берейинчи. Айжан байкуш каза болуп калган. Атаңдын көрү. Каза болуп калдыбы? Кой күн, мөлтүрөгөн жапжаш келин эмне болуп каза болду? Ата, ал ооруду. Эсиңиздеби?
Ал бул жака келгенибизде эле ооруп жүрчү. Талаага иштей алчу эмес да. Ооба, үлбүрөгөн келин эле жаман болгон турбайбы? Кап. Закир чал кемшеңдеп кейиди. Ата, мен бардыгын айтып берем. Эгерде макул болсоңуз, биз сиздин үйгө жашап туралчы. Мен башка барар жерим жок. О Кудай, көктөн издегеним жерден табылдыбы? Закир кудуңдап сүйүнүп кетти. Карыганда үйдө жалгыз жатып өлөмбү деп коркчу элем. Ата, биз такси менен келгенбиз, ал көпкө күтпөйт го. Ай балам, анда ошол такси менен эле тиги үйгө жетип алалы. Анда ошентип эле ата, сиз биз менен чогуу барасызбы? Барбай анан кантип барбай коймок элем. Закир чал калдаңдай тышта жаткан шаймандарын чатыр ичине ыргытты да, анын эшигине жыгач кашааны жөлөй салды. Шыпылдай чуркап барып машинага отурду. Закир чалдын үйүнө келип, оокаттарын киргизип алган соң сөз учугун чубашты. Эми башынан айтчу балам, эмне болду деги? Ата, мен башымдан өткөндөр узун сөз. Сиз кайра жумушуңузга барышыңыз керекпи? Барбай койсом Кудай алар дейсиңби жумушту? Баса баягы часындагы оордан каза болуп калган. Азыр бул чарбанын баары аялына өткөн. Бирок аялы деле чарба менен иши жок неме баарын инисине билдирип койду. Анысы эмне эле кылып атат билбейм да, алдаңдаган көп көлөң неме баш аягы жок эле оокат кылып атат окшойт. Часынага каза болуп калдыбы? Арсар чындап кейиди. Ооба балам. Ал бейиши олгурдун өткөнү 2 жылдай болду. Аял деле болбой калды угушумда. Жыйган тергенин баары талаага чачылат го эми. Закир чал оор үшкүрүп алды. Ыйманы салмат болсун, жакшы киши эле. Ооба, часын жүрөгү жумшак жакшы киши болчу. Эми бул жакты шашылбай сүйлөшөлү, андан көрө өзүң жөнүндө айтчу балам. Макул ата, мен баарын башынан айтып берейин. Амантай, Эсентай, силер короого ойной тургулачы. Дарбазадан ары чыкпагыла, адашып кетпегиле, деди Арсар. Жарайт апа, короону шыпырып коелубу, деди Амантай. Аба эле кеттиңди алайын. Болор бала богунан деген ушу. Көрчү, ойно десе короо шыпырам деген. Закир чалдын эт жүрөгү элжиреп кетти. Булар короо шыпырып деле көргөн эмес. Болуп туранда шыпыра бергиле, жыйыштырып туруп анан шыпыргыла, макулбу? Ооба апа, баарын жасайбыз. Мен жана бурчта жаткан шыпыргыны көргөм. Амантай эрдемсип инисини ээрчитип чыгып кетти. Арсар Закир чалдын бек маңдайына отуруп узун таржыма калын баштады. Закир чал Арсардын айткандарын угуп тунжурап калды. Арсар эч нерсесин жашырбай чындыкты айтты. Эми эмне болгон күндө да бул киши чындыкты билиши керек деп чечти. Балам, тирүү адамдын башына эмнелер гана келбейт. Негизгиси алтын башың аман экен. Балдарды багып алганың олжо болуптур. Атиги жолдош келинин каза болуп калганы жаман болгон тура. Жашы эле да байкуш. Эми эмне кылабыз? Баары Кудайдын колунда экен. Биздин эркибизге койсо жаштарды калтырып, карылар кете берет элек го. Баламдын ордуна мен кетсем гана. Карыя көзүнө тегерене түшкөн жашын арчып сөзүн улады. Аларга эми Курандан башка арга жок. Мага келгениң жакшы болду. Мен үй чуктасам түшүмө кирген эмес сени келет деп. Бирок сени дайыма эстечүмүн. Кайда жүрөт болду экен деп ойлочумун. Эми эч нерседен тартынбай жашай бер балам. Үй эски, бирок жашаганга болот. Мен бир аз чогулткан тыйыным бар. Колубуздан келишинче оңдойбуз бул үйдү. Эми өлсөм да арманым жок.
Ушул үй ээси жок уранды болуп калабы деп коркчу элем. Балдарыңа белек кылып берем бул үйдү. Закир чал кемшеңдеп ыйлап жиберди. Ата, коюңузчу эми, баары жакшы болот. Эми биз келгенде өлөм дебеңиз. Биздин төрүбүздө отуруп, чайыбызды ичиңиз. Андан көрө сиз жумуштан чыгып үйдө эс алыңыз. Мен иштесем багам силерди. Менде да бир аз чогулткан тыйын тыпырым бар, деди Арсар карыянын карттанган колдорун сылап. Балекетиңди алайыным ай, мен эмне жыргаганымдан иштеп жүрөт дейсиңби? Же мага пенсиям жетпей атат дейсиңби? Мен ушул үйдө жалгыз жаткандан коркуп, талаада болсо да эл арасында болоюн деп жүрөм да. Анын үстүнө мен кыйратып эмне иш кылат дейсиң? Эки жакка көз салып коюп, жаман чатырда эс алып жатмай да меники. Ата, ошентсе да эми тынч алып үйдө эле отуруңуз. Эрмек кылчу неберелериңиз бар. Мен эле иштейин, бир жумуш табылар. Болуптур балам, аныңа деле көнөйүн. Бирок эми бул сезонду бүтүрөйүн биратоло. Анан кыш менен үйдө болуп тажатам силерди. Мейлиңиз анда. Болбой эле талаа менен коштоша албай турасыз го дейм. Балам, ошол талаага тамырым менен өсүп калгам да. Бирок эми жашым 70-тен ашты. Кааласам каалабасам да талаа менен коштошом да. Закир чал үшкүрүп алды. Ата, бардыгы өз убагы менен болот экен. Иштечү убак болот, эс алчу убак болот дегендей. Эгерде такыр эле талаасыз тура албай баратсаңыз, биз өзүбүзгө бир талаа алып иштетели жаз менен. Бали, асыл таштан акыл жаштан деген мунуң абдан жакшы кеп болду. Закир чал кубанычын жашыра албай бакылдады. Ата, сиз мага талаанын сырын үйрөтөсүз да. Анан биз аракет кылсак жакшы эле иш болот. Антпей анан мунуң сонун кеп болду. Болуптур анда. Мени издеп калышпасын. Жанагы дардаңдаган неме так ушундай учурда келип калчу эле. Калганын анан келгенде сүйлөшөлү. Силер оруночо кала бергиле. Эмне кем каршы болсо тартынбай айт балам. Баарын алып берем. Өңүнө кызыл жүгүргөн Закир чал жашарып кеткендей ордунан элпек турду. Макул ата, биз жыйыштыра берели. Керектүүлөр болсо айтам. Арсардын да санаасы тынып, карыяны дарбазага чейин узатып барды. Өмүр бою талаа менен коюндаш болгон карыянын карычудай түрү жок. Арсардын келгени анын демине дем кошуп, эки колун артына алып шыпылдай шайдоот жөнөдү талаасына. Арсар ойго чөмүлдү. Эми мындан ары кандай кылыш керек? Дегеле мен эмне кылдым? Ушинтип кеткеним туура болдубу? Мага эмне керек бул жашоодо? Эмнеге качып кеттим? Жок. Мен мынтип ойлоно берсем, мындан да жаман адашам. Мен туура эле кылдым. Алмаздын от жанып турган көздөрүн эстеди Арсар. Анын максаттары таптакыр башка. Демек, мен ага тоскоол болууга укугум жок. Биз анын жанында болсок, анын колу бутун жипсиз байлайбыз. Абаласын атасынан ажыратууга укугум барбы? Жок. Албетте жок. Бирок мен Айжанга берген антымды аткарышым керек. Мен балдарды бөлбөй чоңойтушум керек. Эрезеге жетишкенде баардыгын ачык айтып берем. Анан өздөрү билишсин кандай кылышаарын. Булардын бой жетерине деле аз убакыт калды. Ошондой. Эмесе ордумдан турайын да жашоомду улантайын. Асейин Муратович жаздыкчаларда таканчыктап жатты. Алда нени ойлонуп, бирок анысын билдирбегенге аракет кылгандай түрү бар. Алмаз анысын сезип турса да билмексен болуп, колунан келишинче ага жагынууга аракет кылып отурду.
Бирок өтө эле аша чаап кошомат кылбай, өз аброюн түшүрүп албоон да ойлоду. Атаңдын көрү дүнүйө. Садыр ушинтип ойдо жок жерден кетип калат деп ким ойлоду? Асейин Муратович оор үшкүрүп алды. Айтпаңыз, ушундай болот деп ким ойлоду чын эле? Мен таптак ишене албай турам ал кишинин өтүп кеткенине. Алмаз чындап кейиген адам өңдөндү. Аскар, анын жанында сен болгон экенсиң ошондо. Эмне себептен ал ошончо ойлонуп инфаркт болду? Асейин Муратович Алмазды карабай суроо берди. Капарович кече деле абдан көп ичип койгон. Анын колуктусун мен бийге чакырдым. Ошондо колуктусу менден кызганып, абдан толкунданып кетти окшойт. Алмаз ушундай суроо болоорун билген. Алдын ала айтчу сөзүн да даярдап койгон. Асейин Муратович буга чейин ал жердегилерден да маалымат алышы мүмкүн экенин жакшы түшүндү. Ошондуктан болушунча чындыкка жакын сүйлөөгө аракет кылды. Ал эмне жаңы аял алам деди эле. Кайсы колуктуну айтып атасың? Асейин Муратович Алмазды жалт карап алды. Мага анысы жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Аны айткыдай деле болгон жокко. А киши аялы менен чукул арада эле ажырашты. Ошол ала турган келинди мурунтан эле жакшы көрүп калган экен айтымында. Ал келинди эмнеге сенден кызганды? Капарович ошол кечеде тааныштырды бизди. Мен жөн гана эч нерсе оюмда жок, аны бийге чакырдым. Экөөбүз бийлеп атсак, Капарович кызганып кетип, тапанчасын алып чыга калган экен. Аны көрө калган менин жан сакчым бизге залдан чыгып кеткиле деп кыйкырды. Мен дароо тиги келинди колдон алып залдан чыгып кеттим. Эмнеге сен ал келинди кошо ала кеттиң? Асейин Муратович Алмазды шектүү карады. Капарович кызыганда өзүн кармай албай калаарын жакшы билчүмүн. Ошондуктан тиги келинге зыян кылып коюп, эртеңки күнү оор абалга туш болбосун дедим. Менин ишим ушундай. Чагылгандай тез ойлонуп, чагылгандай тез чечим кабыл алыш керек. Садыр Капарович чынында менин абдан жакын досум болчу. Мен анын эртеңкисин ойлодум. Болбосо мага ал Капарович үйлөнө турган келиндин эмне кызыгы бар? Деп жайбаракат жооп берди Алмаз. Ошондой де. Асейин Муратович ойлонуп калды. Анан эмне болду? Анан биз машинага отуруп, алысыраак жакта туруп турдук. Капарович анткен менен бат жазылчу. Бир маалда өзү телефон чалып кайтып келгиле деди. Биз кайтып келдик. Эч нерсе болбогондой болуп калыптыр Капарович. Кече бүткөндөн соң менин кеңсеме барып, өзүбүзчө сүйлөшүп отуралы деп чечтик. Ошол жерден ал болочок аял менен кыжыңдаша кетти. Жүрөгү ошондон кармады. Анын болочок аялы кайда кетти? Капаровичтин зыйнатына келдиби? Ал келин биз Капаровичти ооруканага жеткиргенден кийин үйүнө кеткен. Капаровичтин зыйнатына келген жок. Балким ал үйлөнө элек болгон соң баргандан тартындыбы ким билет, деди Алмаз кейиштүү. Ал келин кайда жашайт экен? Мен аны билбедим. Сураганда жокмун. Биринчи жолу көрүп атсам, кайда жашаарын сурашоодон албетте. Асейин Муратович алда нени ойлонуп, телмирип калды. Бул эмнени ойлонуп калды? Арсардан бир нерсе шекшип атабы? Арсардын качып кеткени абдан жакшы болгон тура, деп ойлоп койду Алмаз ичинен. Бул эми Арсардын кайда экенин билбесе экен ылайым. Ал кайда болду экен десең, балким аны издебестир. Арсарды эмне себеп менен издейт эле бул? Ошондой. Катын бар жерде балее бар деп бекер айтпайт да. Аны караганда кайсы шайтан сайып жашай алам деди кургур. Мына эми өлүп жаны тынды. Эсиңде болсун балам. Катын шайтан болот, азгырык болот. Алар менен өтө этият болбосо ушинтип түбүңө жетет. Асейин Муратович
оор үшкүрүп алды. Өзүнүн башынан да далай шайтан катындар өткөн го. Ооба, мен да ошону түшүнүп калдым, деди Алмаз улутунуп. Ошент, катын бар жерде абайла. Сен эмнеге ушул кезге чейин үйлөнбөйсүң? Билбейм, өзүм да билбейм. Аял алуу жөнүндө ойлоно да элекмин. Мен жалаң эле жумушума баш оту менен кирип кеттим. Бирок жашың өтүп бараттыр, үйлөнүүнү да ойлон. Катындын баары эле жаман эмес албетте. Жакшылап издесең табаарсың бирөөнү. Ооба, балким табаармын. Бирок дагы бир аз убакыт бойдок жүрө тургум келет. Аял алсам жумушуман алакты болуп каламбы дейм. Алмаз жумшак жылмайып койду. Болуптур, ал өз ишиң. Эмесе мен сага чакырган себебимди айтайын. Айтыңыз, угуп атам. Аскар, сен биздин чөйрөдө жаңы адамсың. Бирок сен башкаларга караганда көп нерсени билет окшойсуң. Садыр жөнөкөй адам менен мынча дос болбойт эле. Биздин көмүскө оюндарыбыз купуя сыр болооруна кепилдик бергенсиң, унуткан жоксуңбу? Муратович Алмазды сынагандай карады. Ооба, мен кепилдик бергем, ошол сөзүмө турам. Алмаз чечкиндүү сүйлөдү. Азаматсың, мен ишенем сага. Мен эмнегедир дароо эле ишендим сага. Мен эмне демекчимин? Жашоо өзгөрүп атат, Аскар. Ал оюн акыркы учурда кызыгын жоготуп баратат. Бирок ставкалар коюлуп калды, ошондуктан болжонгон оюн болот. Ал бизде болбойт, башка өлкөдө болот. Бирок ушул оюн акыркысы болот го деп ойлойм. Себеби азыр андан башка акча табуу булактары пайда болду. Ошонун эң кирешелүүсү саясат. Түшүнүп атабы дегенсип, астыртан карап койду Алмазды Асейин Муратович. Кызык, мунуңуз абдан кызык сөз болду. Саясаттан да акча тапса болобу? Убагында ушул жөнүндө Садыр Капарович менен да сүйлөшкөнүн билдиргиси келген жок Алмаздын. Калп эле таң калган киши болуп сурап койду. Ооба, Аскар, саясаттан акча тапса болот. Болгондо да оюндан тапкан акчадан алда канча көбүрөөк тапса болот. Ошондо менин түшүнүгүмдө оюнду уюштуруучулардын көбү саясатка келишет тура. Ооба, Аскар, саясатка келиш керек. Муну эрте түшүнгөндөр небак эле саясатка аралашып, далай оокатты ит бекер менчиктештирип алышып, ханга салам бербей калышкан. Биз керек болсо бир топ убакытты утуруп ийдик. Ошондуктан сага бир жакшы иш жөнүндө айткым келип атат. Бирок сен дароо жооп бербе. Дегенде жакшылап ойлон, макулбу? Муратович Алмазды башын көтөрүп суроолуу тиктеди. Болуптур. Эмесе мындай. Муратович копшолуп оңдонуп отурду да Алмазга тике карады. Мага абдан ишеничтүү адамдар керек. Эгерде сен бул ишке баш отуң менен катышып, аягына чейин турсаң, келечекте абдан чоң кызматка отургузам. Ал эмне иш? Алмаз кирпи кирмеген жок. Асейин Муратович бир саам ойлонуп калды. Мунун оюн билүү кыйын го. Буга толугу менен ишенсе болобу дей. Асейин Муратович, сиз бир аз күмөн санап турат окшойсуз. Ачыгын эле айта бериңиз, мага ишенсеңиз болот. Алмаз да Асейин Муратовичти тике карады. Эмесе мындай. Жакында бийликти алмаштыруу керек. Бийликти алмаштыруу байпак алмаштыруу да эмес. Бул ишке башын канжыгага байлаган азаматтар гана жарайт. Мен такыр түшүнө албай турам. Бийликти кантип алмаштырса болот? Демек, саясаттан акча табыш үчүн деле бирөөлөрдү курмандыкка чалыш керек тура. Башын канжыгага байлагандар
өлүмгө даяр болгондор дегениңиз да туурабы? Мунун орунду суроо. Бийликти алмаштырса болот. Бирок алмаштыруу үчүн абдан чоң даярдыктар, анан сен айткандай курмандыктар бар. Себеби бийликти шайлоо жолу менен эмес, жөн гана тартып алуу керек. А курмандыктар кайсы иште болсо да болот. Электрик токко урунуп өлүп калышы мүмкүн деп иштебей койбойт да. Ошондой деңизчи. Бийликти жөн эле тартып алыш керек турбайбы анда? Алмаз өзүнчө кобуранды. Ооба, жөн эле тартып алыш керек. Ошентсе да болот, Аскар. Асейин Муратович ишенимдүү салмак менен жооп берди. Эмне себептен бийликти алмаштыруу керек? Аскар, мен илгерки коммунистмин. Мен биринчи иретте элдин жашоосун ойлойм. Бирок элдин жашоосун оңдош үчүн колуңда бийлик болушу керек. Ансыз кантип оңдойсуң? Акчаны кантип табыш керек? Мен түшүнгөн жокмун. Ошондо бийликти акча табыш үчүнбү, же элдин жашоосун оңдош үчүн алмаштырыш керекпи? Аскар, мурунку коммунисттер эмне баары эле чынчыл болгон дейсиңби? Алар деле өз жашоосун ойлогон. Бирок элдин жашоосун да ойлошчу. Бир кол менен элди багып, бир кол менен өз көмөчтөрүнө гүл тартчу. Азыр болсо элди ойлогон эч ким жок. Баары эле өз чөнтөктөрүн ойлоп калышты. Менчиктештирүү деп мамлекеттик мүлктүн таш талканын чыгарышпадыбы? Ошондой деңиз, деди Алмаз сыр бербей. Бул баягы эл үчүн деген сыйкырдуу сөздү айтып, мен мээмди тегиретип аткандагысыбы, же чын эле ушундай ойлойбу? Болуптур. Эмнеси болсо да көрө жатам. Азырынча мунун айткандарына көнүп турбасам болбойт деп ойлоду ичинен. Сен жакшылап ойлон, балам. Мен сени мажбурлабайм. Бирок эгерде бул ишти туура алып жүрүп кетсең, бийликти алмаштырган соң бир министрликти сага берем. Болгондо да эң маанилүүсүн берем. Эмгегиңдин акыбети ошондо кайтат. Асейин Муратович мыйыгынан жылмайып койду. Болуптур. Мен муну жакшылап ойлонуштурайын. Өзүңүз айткандай оңой иш эмес да бул. Бирок мага министрликтин деле кереги жок. Менин ушул жумушум деле өлтүрбөйт. Ойлон, Аскар, ойлон. Бирок тезирээк ойлон. Убакыттар болуп калды. Бийлик бир нерсенин жигин билип калса, баары ойрон болот. Сен макул болсоң да, болбосоң да, бул сөз өзүбүздүн ортобузда калсын. Министрликти албасаң, сага абдан жакшы акча төлөп беребиз анда. Болуптур. Мен жакшылап ойлоноюн, деди Алмаз. Ошент, жообуңду эртерээк бер. Асейин Муратович эшик алдында турган адамга колун шилтеп койду. Анда эмесе бүгүн ишти жыйыштырып бир аз эс алалы. Эшик шарт ачылып, аккордеондун коштоосунда ырдаган жигит менен ак куудай каалгыган кыздар кирип келишти. Кыздар шыпылдай кыймылдап, тапчандын үстүндөгү столго дүйүм тамактар заматта жыйылып калды. Асейин Муратовичтин көзүнүн кареги менен тең айланып, салаваттуу бир киши жүгүрүп жүрдү. Алмаз ырдап жаткан жигиттин ырына моокуму канып, андан көзүн албай отурду. Коңур үнү менен муңдуу ырды созгон жигит Алмаздын жүрөгүн козгоп ойго салды. Аскар, тамакка караң, эмне, ыры жактыбы тегинен? Асейин Муратович ырдаган жигитти жактырбагандай карап койду. Ал шорду ыр менен эптеп кара курсагын тойгузуп жүргөн неме да? Жакшы ырдайт экен. Эй, бери келчи. Асейин Муратович ырчыны колун жаңсап чакырды. Ырчы ырын токтотуп, бир саам түшүнбөй карап калды. Ооба, сен бери кел. Ырчы кыягын ийинен түшүрүп жайбаракат басып келди.
Gel, otur мындай. Бүгүн сенин эң бактылуу күнүң. Биз менен бирден алып койчу гана. Муратович стол үстүндөгү кымбат баалуу аракты алып, өз колу менен ырчыга куюп берди. Ырчы унчукпай карап отурду. Ой, сен эмне, тилиңди жутуп койдуңбу? Ал аракты. Каалайсыңбы, мен сени маданият министри кылып коеюн? Асей Муратович өз тамашасына машылана каткырып алды. Ырчы алдындагы аракты бир дем менен тартып иди да, оозун жеңи менен арчып, рахмат сизге, мен барайын, деди ордунан туруп. Эй, сен кайда? Мен сени кое бере элекмин го. Отур. Асей Муратовичтин жини келе түштү. Ырчы кайра отуруп калды тапчандын четине. Айтчы, сен ырдап жүрүп канча акча табасың? Асей Муратович ырчыны сынай карады. Ыр мененби? Ырчы ойлонуп калды. Ар кандай. Кээде жакшы табам, кээде анча эмес. Кээде таптакыр эч нерсе таппайм. Байкуш, ошондой де. Кечиресиз, бирок мен байкуш эмесмин. Ырчы тырчый түштү. Ой эми, байкуш болбосоң байкуш эмессиң болуптур. Бүгүн ол чойгон ол жолу кайтчы үйүңө. Асей Муратович стол үстүнө $100 ыргытты. Ырчы кебелбей карап отура берди. Ал, уялба. Өмүрүңдө бир күндө ушунча акча тапканыңды Кудай билет. Тейлеп жүргөн киши ырчынын маңдайына келе калып кошоматчыланды. Сиз туура айтасыз. Мен эч качан бир күндө мынча акча тапкан эмесмин. Бирок мен бул акчаны албайм. Ырчы тайманбай сүйлөдү. Анысы Асей Муратовичке жаккан жок. Кабагын катуу чытып, ырчыны акшырая тиктеп калды. Эмне үчүн албайсың? Кесириң башыңдан ашкан немесиң го? Же аз деп жатасыңбы? Жок. Мен кесир кылган жерим жок. Бирок бул акчаны албайм. Мен жөнөкөй ырчымын, кайырчы эмесмин. Ырчынын да кыжыры келип, тейлеп жүргөн кишини акшырая карады. Сен бара берчи. Асей Муратович тейлеген кишисин кетирип ийди. Ырчыны бир саам тиктеп калды. Демек, кайырчы эмесмин да. Мен сага кайыр берген жерим жок. Мен сага боор ооругандан берип атам. Мен да ошону айтып атам. Мага боор ооругандын кереги жок. Кайрычыларга ошентип боор ооругандан беришет. Мен болсо ырым менен акча тапкан адаммын. Ырым менен жан сактайм де. Асей Муратовичтин тиштери кычырай түштү. Куураган шоорду. Ыр менен канча убак жан сактайсың? Берип атканда ала бербейсиңби? Деди ызырынып. Эгерде бул акчаны менин ырыма ыраазы болуп берсеңиз, мен эч буйдалбай алмакмын. Бооруңуз ооруп берген акчаны албайм. Сен жигит өтө курч окшойсуң. Балким мен сага башка, акчаны көп таба турган жумуш сунуштасам иштейт белең? Жок, иштебейм. Ырчы чечкиндүү жооп берди. Менин жашоом ыр менен байланыштуу. Мен ырым менен жан сактайм. Ырым менен элге таанылам. Ырым менен жашайм. Көр деле муну. Ырым менен элге таанылам де. Ырдабагандар эмне? Элге тааныла албайт бекен? Мен аны билбейм. Балким башка нерсе менен деле элге таанылып жүргөндөр болсо керек. Мен жеке өзүм жөнүндө гана айтам. Мен ырчымын, ырдагым келет. Ошол ырым менен элдин эсинде калгым келет. Ой, койсоңчу болбогон кебинди. Ыр менен элдин эсинде калам дептим эле. Азыркы заманда ырчылардын баркы кеткен. Эл сени эртең эле унутат. Ыр менен курсагымды тойгузам дегениң да болбогон кеп. Ыр менен кимдин курсагы тоймок эле? Болуптур. Мен сага жардам кылайын дегем, сен алган жоксуң. Анан өкүнөсүң, кете береми. Асей Муратович
колунун сыртын шилтеп койду. Ырчы үнсүз туруп басып кетти. Кыягын жонуна илип, таптакыр эле чыгып кетмекчи болгондо, анын алдын тейлеп жүргөн неме тосуп калды. «Эй, сен кайда? Сенин ордуңа мен ырдаймынбы?» «Кааласаңыз ырдай бериңиз, бирок мен эми ырдай албайм», өнүмө отуруп калды. «Эй, иттин баласы, көп мээни чакпай ырда. Мен сени жалдап келгем. Мен уруксаат бермейинче эч жака кетпейсиң». «Эй, Жантай, жон кой баланы». Асейин Муратович каадалуу унчугуп колун шилтеди. Тигинин жаагы басылып калды. Ырчы артын карабай чыгып кетти. Көрдүңбү текеберлигин? Кедейлер ушундай намыскөй болушат ары жоктор. Мынча акчаны ага ким бермек эле? Мээси иштесе ала берсе болмок. Кайырчы эмесмин деп тимеле. Асейин Муратович Алмазды карап акчыланды. «Ооба, өтө эле намыскөй жигит экен», деди Алмаз. «Элдин жашоосун оңдой турган адам ушундай болобу? Ырчыны эмнеге мынча кемсинтти деп ойлоду ичинен. Асейин Муратович, уруксат болсо мен азыр кете берсемби дейм. Кечкиге чоң буйрутма бар эле». «А сен эмне, бир аз көңүл ачып отура турбайсыңбы?» «Мен отура турсам абдан жакшы болмок, бирок жумуш деген жумуш экен. Барбай койсом бир топ акчадан кол жууйм го». «Бар анда, бара бер. Колго келе жаткан акчаны колдон чыгарбаш керек». Асейин Муратович ыраазы болуп уруксаатын берди. «Асейин Муратович, мен жоопту кезигип беришим керекпи?» «Албетте. Мындай ишти телефондон айткан болбойт да. Анан эгерде макул болсоң, сүйлөшүп чечише турган сөз көп». «Жарайт, жакшы калыңыз анда». Алмаз Асейин Муратович менен кол алышып чыгып кетти. «Жигит, демек акчадан баш тарта албайт экенсиң го сен дагы. Болуптур, аның жакшы. Демек сени акча менен байласа болот деп ойлоп койду Асейин Муратович.